Алтындай сөзді ұйылтқан, ай көлді айтып тұйынтқан, шекердей сөзді ұйылтқан, шерлерді айтып тұйынтқан, елдіріп айтып кіргенде табиатты ұлытқан, ободон жамғыр ұйылтқан, күн түнде айтып манасты, айрандай елді ұйытқан деп, белгілі манасшы Замир Баялиев өзінің жұмоқ башы оқиясында айтып кеткендей, жалпы жұрт бардығыз байыртан бері манас дегенде қырғыз ичкен ашын ұнытып, ошол дүйнөгө сүңгүп кирип кетет. Буга манасчыларыбыздын касиет, кайыбы, дарамети, күчү таасир этет. Албетте, бір дүйнөдө болуп жаткан окуяны жалпы адамзатка жар салып айтуу бул өзгөчө керемет дүйнөдөгү жок өнөрлөрдүн бири. Так ошондой улуу өнөрдү өздөрүнө өзөк кылып алган жаштарыбыз кайрадан биздин куттуу студиябызга келип отурат. Арыбаңыздар, кутта арган кыргыз журтум. Коомдук биринчи каналдын долбоору болгон Манастагы интеллектуалдык телетаймашынын республикалык алкакта өзүнүн ишин алып баруусуна көмөктөшүп жаткандар Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы, ошону менен биргеликте Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги. Бул эки мамлекеттик мекеме Кыргыз мамлекетинин ичинде өсүп жаткан жаш муундарга манас эпосун тарбиялоого, манас эпосун пропагандалоого, жалпы өсүп келе жаткан муунду улуттук аң сезимин күчөтүүгө, Кыргызстан ичиндеги башка элдердин бардыгы Кыргыз мамлекетинин ичинде бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган ички биримдикте иш алып барып, түбөлүк эгемен мамлекет катарында түбөлүккө жашаса деген жакшы тилек менен бизге колдоо көрсөтүүдө. Так ушул эки мекемеге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн таймашыбыздын тагыраагы республикалык алкактагы Манастагы интеллектуалдык телетаймашынын жарым финалдык беттешин сиздер көрөсүздөр. Жарым финалдык беттешибизге республикабыздын ичиндеги эң мыкты деген топтор бүгүн атсалышат. Эмесе тааныштырып алсам. Бүгүнкү республикалык таймашыбыздын жарым финалдык беттешинде бир облустун намысын коргоп катышып жаткан топтор манас эпосунда Көркөл деп аталып, кийин Бакай атабыз баштап келип, суунун жылуу экендигин көрүп Ысык көл атка көчкөн жайы бар. Ошол кереметтүү жердин көз атыгып, кыргыз бермети болгон Ысык көл жергесинин түп районунан келген Арузат тобу. Арузат тобун даярдап, республикалык таймаштын тандоо турунан эсен соо алып өтүп, анан жарым финалдык таймашта ат салыштырууга катышып жаткан биздин сүйүктүү эжекебиз Ракымбек кызы Гулир эжеке. Ал эми Арузат тобунун атаандашы Теңир тоо жергесинин Нарын районунан келип олтурган Гүлбаян тобу даярдаган мугалими Жумагулова Гүлмир эжекебиз. Эки топту даярдап, бүгүн республикалык таймаштын полуфиналын алып келген, тагыраагы жарым финалын алып келген эки устатка ыраазычылык билдирип, ордуларына узатып койсок. Манастагы интеллектуалдык таймашы өсүп келе жаткан жаш муунду жарандык атуулдукка, достукка, биримдикке, улут аралык ынтымакка тарбиялайт. Бүгүн Арузат тобу менен Гүлбаян тобунун таймашына саясат сала турган биздин даражалуу Калыстар тобу бар. Калыстар тобу менен тааныштырып алсак. Калыстар тобунун төрагасы, белгилүү манасчы Саякбай Каралаев атындагы алтын медалдын ээси, Якутияда өткөн эл аралык эпос айтуучулардын сынагында баш байгени жеңип, Кыргызстан тарыхындагы чоң бір өзгөчө сыйлык менен келген биздин сүйүктүү агаларыбыздын бири устатыбыз Замирбек Баялиев. Калыстар тобунун дагы бир даражалуу мүчөсү, бизге таймашыбызга өнөктөш болуп жаткан президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын баш кадиси Нурзат Асанбекова. Калыстар тобунун дагы бир мүчөсү, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын маалымат катчысы акын агабыз Кутмурза Жакыбалиев. Калыстар тобунун ишине ийгилик каалайбыз дагы. Мыктынын мыктысы катарында жарым финалдык беттешке келип олтурган эки топ. Жалпы журт менен амандашып алыңыздар. Кезек оң тараптагы Арузат тобу сиздерде. Арбаңыздар ардактуу кыргыз калкым. Биздин топтун аты Арузат. Арузат деп атадык биз тайпаны. Ару тилек ысык салам айталы. Ару сезим арнайлы ар бир жанга. Тазалыкты тартуулайлы баарына. Улуулардан үлгү алган дайыма. Арулук бар, сулуулук бар айымда. Сүйлөгөндө сөздөрүнөн балтамган. Окшосом дейм аруу кедей айымга. Арулуктун символу бул айчүрөк. Ог аттады семетейге өмүр тилеп. Айдай жүзү арабызда жашап келет. Аккуу болуп аяаламды кезип жүрөт. Мекен десе жан болобуз жүгүрчү. Маңдайман терлер агып үйүлчү. Энекемдин жомокторун жаттаган. Эч убакта ар намысын сатпаган. Элесибиз Каныкейдин бүгүнкү. Бизден уран,
Манас күн нуру, Манас кыргыз руху. Бар бол Манас, жаша Манас. Манас, Манас, Манас. Топ башчысы мен Жапар кызы Роза, топ мүчөлөрү. Сүйүнүч кызы Насият. Акимова Амина. Шканбаева Айжан, Каракулова Салкын. Жалаң кыздардан куралып, Түп районунун намысын коргоп катышып жаткан Арузат тобуна ийгиликтерди каалайбыз. Баса белгилеп кетүүчү жагдай. Түп районунан жалпы журт билгендей тукум улап тагыраагы ата-бала манасчылардын бир кыйласы чыккан. Алардын бири Залкар Семетейчи Дыйканбай атабыз. Ушулардын жеринен келген Арузат тобуна ийгилик каалайбыз. Кийинки кезек алардын атаандашы болгон Гүлбаян тобу кезек сиздерде. Ассалому алейкум. Бабам манас балдары, обоене адам атагандары, досчулукту, ынтымакты чындаган ыраазы бол Сагынбай ата арбага. Тулпарларда аккуладай дүрт болсун, тукумуңда манастай туяк болсун. Гүлдөй жайнап кыргыздын кызы болуп, гүл кармаган манас айткан кыздар болсун. Манасым улуу баяным, жашоонун берген маңызын мурастап бизге калтырган баш ийем сизге манасчым. Манасым нур баяным, эске сал эске тарыхты, жол издеп таппай жүргөндөр бааласын улуу мурасын. Манасым Гүлбаяным, улууга урмат кылганым, уланып ушул идея бутактап гүлгө айлансын. Гүлдөй бер Гүлбаяным, басмадан чыгып миң нуска, көркүн ачып кыз сен шериктеш болсун ырыска. Манасым улуу мурасым, коргоошун ар бир ырсабың, кытындай болуп саканын бош калбай жүрөк уюсун. Сыйлабасак манастын манастыгын, эртеңкиге кыл чайып караш кыйын. Манас айтат балдары бакылдатып, манас уксун ала тоонун балдары. Боюнда бар аялдарда тыңша уксун, манас уксун курсактагы балдары. Ошондуктан эл журтум, сокур болбой, керең болбой, барктап баалап манасты. Ай көл баскан жол менен Жан дүйнөнү байыталы, сактайлы. топ башчысы мен Касмакун кызы Анжелика, топ мүчөлөрү. Токтоналиева Гүлзира, Урматбек кызы Аяна, Саткеева Аклай, Алтынбек кызы Мерим. Аскасы асман тиреген, мөңгүдөн кемер курчанган Теңир тоо жергесинен келген Гүлбаян тобуна дагы ыраазычылык билдирип ийгиликтерди каалайбыз. Ушуну менен саламдашуу бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө 2 топ канчадан упай топтоду. Жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Кыргыз эл артисти Төкмакын агаларыбыздын бири бүгүн эл булуулаткан Элмирбек Иманалиевдин таасын бир 4 сабыр бар. Мындайча баяндалат. Көрөрүң өлүм болгон соң көп күнөөгө батып не. Көөдөнүң сокур болгон соң көрбөгөн көздү ачып не. Көөдөнү көрүп, көкүрөктөн ыр төгүп, жалпы кыргыздын бүгүнкү боло турган турмушундагы тээ байыркы адам ата оонеден берки карт тарыхты, адамзаттын кайдан жаралып кайда кеткендиги жөнүндөгү алп окуялардын баарын фантазияга аралаштырып аны жалпы журтка поэзия катарында сунуп жиберген Сагынбай атабыздын улуу дүйнөсүнө биздин жаштар кирип олтурат. Алгачкы суроо оң тараптагы Арузат тобу кезек сиздерге. Кере тутам жибектен чоктуу бөркү башында айтканынын баары уйкаш акындыгы билинген Арыстан Манас канына 3 жылдан бери илинген деп кайсы баатыр тууралуу сөз болуп жатат. Биздин жооп ычкыры баби 40 муун тебетеи чоктуугу, айтар сөзү шоктуугу ырамандын ырчуу. Жооп туура азаматсыздар. Ийгилик каалайбыз. Кийинки суроо. Гүлбаян тобу сиздерге дагы ушул өңүттөгү эле суроо менен. Берген Кудай мен себеп, жанымды кылып шишкебек, өз элимди өрттөдүм, жат элимди жалмадым, самсыган түрктүн ичинен сасыган сени кармадым. Иттигиң билбей баш коюп, ичимде болсун арманым деп, Алмамбеттин айтышына эмне түрткү болгон? Бул Алмамбет атабыздын бул сөзүн айтышына себеп болгон, бул ошо баягы көкчө менен таарынышып кеткенде мына ошол жерден көкчө айтат, алмурт өскөн жерге ит мурун өсөт дечи эле дегенде мына ушул сөзгө арданып Алмамбет атабыз көкчөгө айткан сөзү. Азаматсыңар, жооп туура. Кийинки суроо кайрадан Арузат тобу сиздерге. Каракалпак элинен Манаска чору болгон баатыр ким? Биздин жооп
Манастың 40 чоросунун бири Карагалпак урусунан чыккан. Бул тоорулчу. Азаматсыңар, жооп туура. Кийинки суроо кайрадан Гүлбаян Тоос сиздерге. Көкөтөйдүн ашында Манаска каршы эр сайышка Кытай журтунан кайсы балбан баатырлардын талапкерлиги коюлат? Бұл ең бірінші эле ошол чанак чоюн эр турат Жанша Кытай баласы деп бул ошол чанак чоюнду сунуштайт. Андан кийин жолойду сунуштайт да, анан булар болбой койгондон кийин анан Коңурбай сунушталып, эр сайышка Коңурбай чыгат Манаска каршы. Негизинен жооп туура. Калыстардагы мындан башка дагы баатырлардын аттарын санап өз баасын берет деген жакшы тилектебиз. Кийинки суроо арузаттоо сиздерге видео аркылуу берилмекчи, анда экранга көңүл бурабыз. Урматтуу балдар, саламатсыңарбы? Ушу Манас эпосундагы сүрөт өнөрүнө байланышкан нерселерди билесиңерби? Ошолор тууралуу айтып көрсөңөр. Биздин жооп мындайча. Негизинен эле ошо эпосто Манастын чоролорунун бири Анжияндан шагылт сарт боекчусун алдыртып, катын тигип, катын бычып, кыз тигип, оймоктуудан уз тигип деген саптар кездешет эмеспи? Мына ушул саптардан демек сүрөт өнөрү бар экенин билебиз да. Мисалы жанагы Манас эпосунда боз үйдү алсак, боз үйдөгү ар бир жанагы шырдактагы оймолор, чиймелер, мисалы боз үйдүн ичиндеги бүт жанагы кол өнөрчүлүктөгү жанагы сандыктардагы оймо чиймелер, атайын кийимге чегилген оймо чиймелер, ушулардын баары өзүнчө айтылат. Ошол аркылуу ошол элдин мындай бир ички мындай багытын билсек болот да. Булардын баардыгы тең кадимкидей ар бир мындай чечмеленип айтылат. Мисалы ошол эпосто жана Каныкейдин Манастын күмбөзүнө сүрөт тарттырганы. Ошол жерде жана оң каармандар, мисалы терс каармандарды өзүнчө бөлүп, сол жака атайын жанагы Коңурбайдан баштап жанагы кырылышып көбөгөн деп атпайбы, бүт ошол окуялардын баарын чагылдырып, ошол Каныкей энебиз ошол окуянын баарын чагылдырып, ошол күмбөзгө тарттырганы айтылат эпосто. Майрамкул Асаналиевке ыраазычылык билдиребиз. Кийинки суроо Гүлбаян Тоос сиздерге дагы видео аркылуу берилмекчи, анда экранга көңүл бурабыз. Суроо Сагынбай Орозбактын вариантында азыркы күн менен айтканда сейфке байланыштуу түшүнүк кездешеби? Эпосто сейф айтылат. Себеби бул чоң чабуул окуясында жанагы Бакай колго баш болгондо, колго хан болуп шайлангандан кийин аны Алмамбетке өткөрүп берерде, ошо сандыктан жайнакты аштырып, анан катты таап алгандыгы айтылат. Каталбек молдо ошо кагаздардын арасынан жыгалуу мөөр бастырган катты таап алгандыгы айтылат. Көкөтөйдүн өзүнүн сандыгы дагы ачкычы 9, тили 100 деп ошо сандыгы дагы сүрөттөй кетсек болот. Көкөтөйдүн кыргызга кылган кандыгым 40 кес темир сандыгым, ашкычы 9, тили 100, акылын таап ачпасын деген сөз. Көкөтөй атабыз өзүнүн сандыгында алтын, жез, баалуу буюмдарды сактагандыгы, ол бүгүнкү күндө акча сактаган сейф менен эле түшүнүгү бирдей. Каныбек Иманалиев агабызга ыраазычылык билдиребиз. Калгачкы суроо сиздерге. Уйдан сойду жетини, төөдөн сойду экини. Буубай Жакып бирди көрдү деп, башканын баары шекиди деген саптар кездешет. Кытай калмактарынын шекшинүүсүнө эмне себеп? Уйдан сойду жетини, төөдөн сойду экини деген бул саптар Бай Жакыптын малдын союшунун себеби, бул калмактардын таң калуусунун себеби, бирден бир себеби булар баласы жок туруп эле бул эмне үчүн мал союп киши чакырып атат деп таң калат. Булар Жакыптар болсо буну түш жортканып сойдурган. Кайсы окуяда тагыраак? Жакып түш көргөндө. Негизинен арузаттоо окуяны билет. Бирок тактап кетүүчү жагдай кадимки Манас табысы төрөлүшүндө Жакып атабыздын баатыр уулду болду, жөн эле мынчалык той бербейт эле деген шексинүүсүнө алып келет. Кийинки суроо Гүлбаян Тоос сиздерге. Жакып Жоргобоздун үйүрү канча санга жеткенде жана канча сый болгондо камбарбоз деп атайт? 300
үйүр болгондо 3 асыйга толгондо жоргобоз атын жоёюн камбарбоз деп коеюн деп ошол 300 бул жоргобоз үйүрү 300 үйүр болгондо жылкылар 3 асыйга толгондо анан Жакып атабыздын айткан жайы бар эмеспи? Азаматсыздар, жооп туура. Кийинки суроо кайрадан арузат тобу сиздерге. Бири кетип эренге, бири түшүп тереңге деп айтылат. Бул саптардан эмнени түшүнөбүз? Эмнени түшүнөсүңөр? Ногой хан өлгөндөн кийин анын балдарын Кытайлар келип чапканда бирин Алтайга, бирин Кангайга, бирин Тереңге деп ар кайсы жерге сүрүп кетиргендеги эскерилген саптар. Ошондо бул саптардын ичинде нелер камтылган? Эрем менен терең деген сөздөрдүн ичинде. Бирөө деген алыс жерде, бирөө мисал үчүн Үсөн эле Жуша деген жерге кетти да, бирөөсү Алтайга кетти. Ар ким ар кайсы жерде, ошол себептен алар бириге албайт. Алыс-алыс бирөө тереңге, бирөө береңге деп айтылат. Бул ой чабытты тереңдетип, ой жүгүртө турган суроо болуп атпайбы? Бирөө кетти эреңге, бирөө кетти тереңге деген суроого так жооп бергенде, бул деңиз деңгээлинен ылдый тереңге кетти дегенди түшүндүрүп атат. Ошол суроонун тегерегинде ойлонушуңар керек да. Ал эми чачылып кеткенин, бири-бирине жолукпай калганын, алыста жатып калганын ал өзүнөн өзү түшүнүктүү болуп турат да. Тереңге кетти деген кайсы жер деп болжойбуз? Эреңге кетти деген кайсы жер деп болжойбуз? Бүгүн Иранды айтабыз, Эрен дегенди. Тереңге кетти дегенде Жапонияны айтабыз. Сыймын арал көлү бар, көтөрүш деген ери бар. Кытайдан качып кыйла журт Жапон болуп калыптыр, жайы жакшы болуптур, жапонатка конуптур деп ошолордун бардыгын айтып атабыз да. Силер болсо чачылып кеткендиги тууралуу ой жүгүртүп атасыңар. Калыстар тобуна ыраазычылык билдиребиз. Соңку суроо сиздерге. Байгап баштаган элдин тартуусун Манас эмне үчүн албай коет? Байгап ап келген малдарды Манас атабыз албай койгонун себеби бул өздөрү ошол жер булар баары тең чуңкур сууда болушат. Ал жерге баардык жерден качып баргандар бизге бул жерге Манас келбейт, бул жерге эч ким баспайт деген ой менен ошол жерге барып токтошкон. 600 үйлүү эл болушкан. Анан ал жердеги Манас атанын албай койгон себеби анткени алар өздөрү жарды болсо, анан бир жерге качып барган болсо, өздөрү жан соого сырып келип атса, анан ошон үчүн албай коет. Жооп туура, азаматсыздар. Биз ушуну менен Манас бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө 2 топ канчадан упай топтоду. Жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Эпосто тагыраагы Сагынбай атабыздын вариантында араб, фарсы, монгол, андан тышкары түбү бир түрки элдеринин бир канча сөздөрү кирип, уйкаштыкка алынып, ыргак менен жалын салынып, поэзияга аралашып, ыр болуп бүгүнүбүзгө жетип олтурат. Булардын бардыгы кыргыз тилинин эбегейсиз зор байлыгына ээ болуп кетти. Биз мунун бардыгын кыргыз тилинен тышкаркы сөздөр, киримдүү сөздөр деп жээрибестен, бүгүн тескерисинче ары бирине жан салып кайрадан колдоно турган болсок, кыргыз тилинин кийинки келечеги дагы кыйла жерге барар эле. Ошондой сөздөрдүн бир канчасын бүгүн биз историзм, архаизм, эскирген сөздөр деп жээрип атканыбыз да ачуучундук. Тескерисинче ошонун бардыгын бүгүн колдонсок деген жакшы тилектебиз. Менин колумдагы кужундун бир көзүнө көйнө сөздөр, ошону менен биргеликте бир көзүнө макал лакап жана сөз айкаштар катылган. Эки топтон бирден өкүл келип алып чечмелеп, мисал келтирип берсеңиздер. Бизге көйнө сөздөрдөн ада деген сөз келди. Ал эми макал лакаптардан болсо, баатырдын өмүрү кыска, даңкы узун. Сиздерге? Ал эми бизге көйнө сөздөрдөн нукус деген сөз келген. Макал лакаптардан болсо, амалын тапкан ажалдан кутулат деген макал лакап келген. Топ менен кеңешип мисал келтирип чечмелеп берсеңиздер. Манас эпосундагы макал лакаптар чыгарманын көркөмдүгүн арттырып, мазмунун байытуу менен чоң тарбиялык мааниге ээ. Чыңгыз Айтматов.
Бизге көне сөздөрдөн ада деген сөз келген. Бул ада деген сөз негизинен аткаруу, бүтүү, түгөнүү деген маанини билгизет. Мисал? Мисалы бир ишти аягына чыгуу, бүтүрүү, аягына чейин. Эпостон мисал? Эпостон мисал? Эпостон мисал эме аткаруу. Макалга кеткенде. Мисал үчүн Манас атабыз бир шарды басып алам десе, аны аягына чейин басып бүтүрүп, ада кылды да, жумушун ошол жерди бүтүрүп, андан арыда сөзүнө так туруп, ошол аягына чейин чыкты деген маани. Ада. Макал лакаптарга кезек берели. Баатырдын өмүрү кыска, даңкы узун. Баатыр деген бул өзүнүн мекени үчүн күйө турган адамдардын бири. Ал деген өзүнүн эли жери үчүн ар дайым кызмат кылат. Ал деген анын кылган эмгеги өзү өлсө дагы анын эмгеги келечек муундарга, жаштарга ар дайым үлгү болуп, сабак болуп биздин жүрөгүбүздө сакталып келе берет. Аны дагы биз андан кийинки муундарга дагы айтып жеткире беребиз. Эч качан Баатырдын кылганы эч качан өлбөйт. Өзү өлсө дагы анын кылган атак, даңкы эч качан унутулбайт биздин арабызда. Мисалга айтсак, даңкы далайга кетти деп. Атагы алайга, даңкы далайга кеткен бул кадимки биздин Манас атабыз. Манас атабыз азыркы убакка чейин мына Манас эпосу бизге келип жетти. Кошумчалай кетчү нерсе бул жашоого бардык адамдар мейли баатыр болобу, мейли жөнөкөй адам болобу, бардыгы бир күнү сөзсүз башына өлүм келет. Ошондо бул адамдын негизги максаты, жашоодогу негизги максаты бул жашоого жакшы иштерди кылып өтүп, жана аркасына низ калтыруу. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Кезек сиздерде Гүлбаян тобу. Бизге көне сөздөрдөн нукус деген сөз келген. Бул нукус деген сөздү чечмелей кетсек, бул улуулук, касиет деген маанини түшүндүрөт. Бул эпосто мисал келтирсек, Кош аябыбызды мисал келтирсек болот. Бул улуулук деген өзүнүн кылган кызматына жараша, өзүнүн кылган кызматына жараша болот дагы, бул өзүнүн элине ошо кызматы өткөн адамды улуу адам деп айтсак болот. Мунун жашынан эле улуу дебестен, мунун өзүнүн кылган кызматы ошо элине кызматы өткөн адамды улуу адам деп айтабыз. Бул болсо Манас эпосунда ошо Маникерди деген Коңурбай өкү менен сураганда, Кош аябабыз макул Маникерди берели деп Манас атабызга айтканда, эгерде ошол жерде жаш улуу болсо дагы чапмак ошо Кош аябабыздын улуулугун сыйлап, анан чапкан эмес да, ошол жерден Маникерди берели деп Коңурбайга берели деп айтканда. Ал эми бул Кош аябабыздын өзүнүн деле сүрөттөшүндө айтылып кетет эмеспи? Арзым деген бул улуу адам деген маанини түшүндүрөт. Бул арзым деген дагы өзүнүн сүрөттөшүндө дагы бар. Кош аябабыздын арзым Кошой атанган деп. Макал? Макал лакаптардан амалын тапкан ажалдан кутулат. Бул амалдуу адам ар дайым ар иштен кутулат. Макалдын өзүн чечмелей кетсек, амалдуу адам ар иштен ар дайым кутулат деп ойлойбуз да. Анан эпостон мисал келтирсек, бул кадимки Манас атабыздын таятасы Эштек атабыз ошол баягы тар жылгага келип 11 дудуу менен болгон окуяда, мына ошол 11 миң колдун арасында 60 аяр болот. Мына ошол 60 аяр баягы 11 миң кол ортого келип такалып калат дагы. Анан эки жактан, бир жагынан Манас атабыздын колу, бир жагынан Эштек атабыздын колу эки жактан баягы тосуп калгандан кийин, чыгарбай каптап калгандан кийин, анан баягы иштеги 11 дудунун колу өзүнөн өзү ачкалыктан биринин атын союп, бирин өздөрүн өзү өлтүрүп аяк өлөт. Мына ошондо алардын арасындагы 60 аяры тоого чыгып, өзүнүн аярлыгы менен тоого чыгат дагы, кийиктерди өзүнө ат кылып, анан ошол сээр менен атайын качып кеткендиги айтылат. Мына ошол жерден дагы өнөрлүү өлбөйт деген макал калат. Рахмат. Арузат тобуна бүгүн макал лакаптабы сөздөрдөн ада деген сөз келген. Туура так чечмеледиңер. Аткаруу, жоопкерчилик жүгүнөн кутулуу, бир нерсени бүтүрүү, жосо миссиясын аткарып берүү деген, миссиясын аткаруу деген маанини айттыңар. Бирок мисалын келтире албай калдыңар, конкреттүү мисалды келтире алган жоксуңар. Ал эми макал лакаптардан Баатырдын өмүрү кыска, даңкы узун.
туура так чечмеледиңер. Ооба чындыгында эле Манас атабыздын даңкы бүгүнкү күнгө чейин жетип, биздин идея берип, бизге идеология берип, ушундай таалим тарбиянын дагы бардык нерсенин маңызы болуп келаткандыгы бүгүнкү күндө айныгыс чындык. Муну чечмелеп бере алдыңар. Ал эми Гүлбаян тобуна сөздөрдөн нукус деген сөз келген. Тилекке каршы бул сөздү туура чечмелей албай калдыңар. Нукус деген сөз бул антты бузуу, шертти бузуу, каргышка калуу, салтты бузуу, же болбосо экинчи мааниси зыяны тийүү, шек саноо, шек туудуруу деген маанини түшүндүрөт. Сөздү туура эмес чечмелеп койдуңар. Силерге эмне болду бүгүн билбейм. Ал эми макалдардан амалын тапкан ажалдан кутулат. Макалды туура чечмелеп, мисалын жакшы келтирип бердиңер. Чоң рахмат. Ушуну менен Сыргылжың бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө 2 топ канчадан упай топтоду. Жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Сагынбай атабыз Ала тоо ичиндеги коктук олот, андан тышкары ашуу белдердин бардыгын, абал каттарын өзгөртүп, бүгүнкү аталыштарына кандай келгендиги жөнүндө зор жомокторду жараткан. Бул анын жомокчулук дарамети же болбосо чеберчилигиби, же чын эле кыргыз тарыхында ошондой окуялар болгонбу? Болсо болгондур. Бирок бүгүнкү аталыштар эмне үчүн Каракулжа, Талас, Ысык көл, Чүй, Атбашы деген ысымдар кайдан келген? Ошонун бардыгын өз дарамети менен жеткирип берген. Так ошондой кыргыз элинин ичиндеги ашуу берестердин бир канчасынын атын өзгөргөндүгүн биздин балдар билишет, буну өздөштүрүшкөн. Так ошондой дагы кызыктуу суроолор биздин ушул бөлүмдө. Тагыраагы жер суаттары бөлүмү. Алгачкы суроо оң тараптагы аруу зат тобу сиздерге экран аркылуу берилмекчи. Экранга көңүл бурабыз. Аруу зат тобуна берилген алгачкы суроо: Алмамбет ызгыч кушту кайсы жерден атып түшүрөт? А варианты Кошкөл, Б варианты Алакөл, В варианты Баркөл. Биздин оюбузча бул А варианты Кошкөл. Негизинен эле эпостожа ызгыч кушту атканы Ашмара ак эрмендин оюнан Ашмара суунун боюнан кой берет. Ушул эле бөлүмдүн экинчи суроосу Гүлбаян тобу сиздерге. Көкчөдөн таарынып чыккан Алмамбетти күткөн Манас 40 төбөлүү чатырын кайсы жерге тиктирет? А варианты Кең булак, Б варианты Түз булак, В варианты Ири суу. Биздин оюбузча А варианты Кең булактан. Ушул бөлүмдөгү экинчи суроо аруу зат тобу сиздерге. Чоң чабуулга аттанган аскер чиркейге таланган жер. А варианты Чөмүч, Б варианты Агынек, В варианты Тармалсаз. Биздин жооп А варианты Чөмүч. Азаматсыздар, жооп туура. Кийинки суроо Гүлбаян тобу кайрадан сиздерге чамдайбыз. Шыгайдын уулу жапак мекендеген жер кайсыл жер? А варианты Көк арт, Б варианты Буйда суу, В варианты Үч арт. Биздин жооп В варианты Үч арт. Жооп туура, азаматсыздар. Республикалык таймаштын жарым финалында таймашып жаткан топторду өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Жалаң кыздардан куралган оң тарапта аруу зат тобу, алемаларына таандашы сол тарапта Гүлбаян тобу. Ушул оң тараптагы аруу зат тобуна таймашыбыздын кызыктуу бөлүмдөрүнүн бири делген күтүлбөгөн суроо бөлүмүндөгү алгачкы суроо. Көк бөрүнүн баласы ким? Көк бөрүнүн баласы Көк коён. Жооп туура. Кезектин уулу? Кезектин уулу Кедер. Жооп туура эмес. Кезектин уулу Шорук. Шуңшаңдын баласы ким? Шуңшаңдын баласы Орго. Жооп туура, азаматсыз.
Жақыптың қанша қайнатасы бар? Жақыптың 2 қайнатасы бар. Жооп туура. Жақыптың бақ дәулеттен тараған қанша баласы бар? Жақыптың бақ дәулеттен тараған 6 баласы бар. Тилекке қаршы жооп туура емес, 7 баласы бар. Күтілбеген суроо бөлімінде Арузат тобы 3 суроого туура жооп берип, 6 пай топтой алды. Кезек алардын атаандашы болгон Гүлбаян тобунда. Күтілбеген суроо бөліміндегі кезек Арузат тобунун атаандашы болгон Гүлбаян тобу сиздерге жегилип жетти. Алгачкы суроо. Боз уулдун өз аты. Чыналы. Жооп туура, азаматсыз. Абыкенин таятасы. Абыкенин таятасы Чаян. Жооп туура. Эсенхандын кызы. Эсенхандын кызы Жооп жок. Эсенхандын кызы Мыскал. Мыскал. Жолойдун атасы. Жолойдун атасы Кедер. Жооп туура. Нускан дөөнүн небереси. Нускан дөөнүн небереси бул Панус. Тилекке каршы жооп туура эмес, бул Тотубек. Күтүлбөгөн суроо бөлүмүндө Гүлбаян тобу дагы атаандашы Арузат тобу сыяктуу эле 3 суроого туура жооп берип, жыйынтыгында 6 пай топтой алды. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Манастан интеллектуалдык теле таймашынын республикалык турунун жарым финалдык баскычын көрүп жатасыздар. Жарым финалдык баскычын бүгүн шоусун кесип, эң алгачкы таймашты куруп берип жаткандар Түп районунан келген Арузат тобу менен Нарын районунан келген Гүлбаян топтору. Таймашыбыз өзүңүздөр көргөндөй, нагыз сай күлүктөрдүн таймашындай болуп бара жатат. Ушул бөлүмдөргө чейин 2 топ кош ооз мылтыктын огундай тең келе жаткандыгын жалпыбыз баамдап көрүп отурабыз. Эмесе чечүүчү бөлүмдөрдүн бири катарында биз буларга атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүндө 2ден суроо узатабыз. Келиңиздер. Калмактардын тагылыгы тагынган тумардын өзгөчөлүгү эмнеде? Чүй облусу Жайыл району Петроволовка мектеби Манас тайпасы Акун Бешим окуясында эмне үчүн бакайга 1100 миң колдон бирөө да чыкпай токтоп калат? Бишкек шаары улуттук компьютердик гимназиянын кабылан тобу. Айылым асманда, элим көктө, эсиң болсо бул жерден өтпө деген сөз кимге тиешелүү жана кайсыл учурда айтылган? Ысык көл облусу Ак Суу району Керкөл тобу. Азыр Манас Чырпыкко Чынар кылбай кыялык. Бул сөз кайсы окуяда кимге тиешелүү дейт? Топ менен кеңешип, бир чечимге келип айтып берсеңиздер. Ийгилик каалайбыз, жакшы жооп күтөбүз. Акун Бешим окуясында эмне үчүн бакайга 1100 миң колдон бирөө да чыкпай токтоп калат? Акун Бешимге болгон казатта деген манастар абан сууга уруш салышат. Ошондо деген чыкпай койгон себеби бакай деген кыргыздын 40 уурусун кимден тарагандыгын баардыгын чечмелеп айтып берет. Ошол менен биргеле эгер ким каалаганың чыгам десең чыккының деп айтат. Ошондо элдин баардыгы жүрөгүнүн үшүн алып, коркконунан эч ким бет алып бара албай коет. Чүй облусу Жайыл району Петропавловка орто мектеби. Сиздердин жообуңуздар туура. Жакын тууган экенбиз, Жайылкан биздин энебиз. Бара албайбыз, бакайдын сөзү дарт болду деп айтылат. Сиздердин жообуңуздар туура, 5 упай беребиз. Азамат Кебек. Калмактардын тагылыгы тагынган тумардын өзгөчөлүгү эмнеде? Бул калмактардын тагылыгынын тумарынын өзгөчөлүгү биздин оюбузча бул эмеге аярлык касиетке деп ойлойбуз да. Туура жооп. Ош облусу Алай району Берендер тайпасынын топ башчысы Мадина. Сиздердин жообуңуздар тилекке каршы туура эмес. Калмактардын тагылыктын тагынган тумарынын өзгөчөлүгү адамдын мурунунан жана кулактарынан жасалган. Сурооңуздардын жообу туура эмес болгондуктан биз сиздерге упай бере албайбыз. Гүлбаян тобу. Азыр Манас Чырпыкко Чынар кылбай кыялык. Бул сөз кайсы окуяда кимге тиешелүү? Бир көзү бакы 11 дуудуну жибергенден кийин Манас аларды бир көзү олоюп, бир кулагы дагы жок кесип салган молоюп, бир көзү олоюп, баарысынын оң колун манжадан кескен сороюп, баары жарты баш болуп кирип келди томпоюп деп сүрөттөлгөн 11 дууду келгенден кийин бакы 11 дуудунун башчылары Арсалан, Култаң,
Баягы Арслан Култаң жана дагы оронго ушулар отуруп, анан ошол жерден Жангүр жоңгар деген дууду мындай ишке көнгөнчө өлүмгө моюн суналык, азыр манас чырпыкко чынар кылбай кыялык деп айткан сөзү. Туура жооп. Скөл областы, Ак Суу району, Керкөл тобу. Сиздер суроону туура жакшы айтып бердиңиздер. Сиздерге биз 5 деген упай беребиз. Экинчи суроо. Айылым асманда, элим көктө, эсиң болсо бул жерден өтпө деген сөз кимге тиешелүү жана кайсыл учурда айтылган? Эң биринчиден бул Акын Бешимдин окуясы, жалпы жөнүндөн айтканда. Акын Бешимдин окуясы мына ошол жерден Кубанхан атайын жиберет. Бул өзүнүн Катыраңгыз деген аярын жиберет. Катыраңгыз бул мойнап табаш айнектей, эки көзү айнектей, суксур моюн кундуз чач, билегине салганы миң дилделик каухар таш деп сыпатталып кетет. Мына ошол баягы үрбү кол менен барганда, анан кемпир болуп алдынан тосуп чыгат. Кемпир болуп алдынан тосуп чыккандан үрбү сурайт: "Сен үйүң каякта жашайсың?" деп сураганда, анан мына ошондо Катыраңгыздын үрбү баатырга болгон жобу. Ушундай баяндалат. Саламатсыздарбы? Бишкек шаары, улуттук компьютердик гимназия, Кабылан тайпасы, мен топ мүчөсү Жамылов Тухтман негизинен жооп тура, биз 5 упай беребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Манастан интеллектуалдык теле таймашынын республикалык турундагы жарым финалдык беттешин көрдүңүздөр. Сиздердин назарыңыздарда Түп районунан келген Арузат тобу менен Нарын районунан келген Гүлбаян тобу таймашты. Манастан интеллектуалдык теле таймашынын республикалык алкактагы жүрүшүнө ар тараптан колдоо көрсөтүп өнөктөш болгондор Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы, ошону менен биргеликте Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги. Сиздер өзүңүздөр күбө болгондо бүгүнкү таймаш канчалык деңгээлдүү болду? Кайсыл тайпа маарага озуп келди? Жалпы жыйынтыкты угуу үчүн кеп кезеген Калыстар тобунун мүчөсү акын сүйүктүү агабыз Кутмурза Жакыбалиев сизге узатабыз. Эки тайпа тең аябай жакшы даярданып келгени көрүнүп турат. Эң мыкты даярдыкта келишкен. Саламдашууда эки тайпа тең мындай бир жакшы сөздөр менен эң мыкты саламдашты. Буюрса бул жактан жакшы 5 деген упай алышты. Андан кийинки Манас бөлүмүнө келгенде Арузат тайпасы менен Гүлбаян тайпасы экөө тең экинчи суроого чейин жакшы келишкен, жалаң 5 деген упай менен. Ал эми үчүнчүгө келгенде Арузат тобу негедир видео суроого келгенде кичине мүчүлүштөр кетип калды. Андан кийин бул Манас бөлүмүндө негизинен өзгөчөлүктү ошол Гүлбаян тайпасы жалаң 5 деген упай менен алдыга чыкты бул бөлүмдөн. Жалпы жыйынтыкка Калыстар тобу Арузат тобу 51 упай, ал эми Гүлбаян тобу 56 упай деген жыйынтыкка келдик. Арамдыкты сындырып түзөчүбүз, адалдыкты актыкты күзөчүбүз, сактап турган теңдикти баардык жерде окшош болчу теңирге мүнөзүбүз деп акын Зайырбек Ажыматов жазгандай, ар убакта улуулук менен улуу дүйнөдө улуу элдин урпагынын учу кыйырга жетсин деген жакшы тилек менен бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан Манастан интеллектуалдык теле таймашы менен амандашканча бар болуңуздар.